Башыңыз ооруду. Бул учурда сиз чай, кофе ичүүгө аракет кыласыз. Дарыгерлерге кайрылуу көпчүлүгүнүн оюна деле келе бербейт. Бирок баш оорунун кандай гана түрү болбосун, бул сиздин организмиңизде кандайдыр бир көйгөй бар экенинин кабар берерин эсиңизден чыгарбаңыз. Бүгүн биз баш оорунун себептери туурасында кеп кылабыз. Баш оору бул симптом көп ооруларда кездешет. Эң негизгиси бул эң биринчиден азыр Кыргызстанга көп таралды. Негизи Кыргызстанда тиги патология сердечно-сосудистой системы деп коет. Ошо эң биринчи орунда турат. Азыркы учурда бүткүл эле дүйнө жүзүндө жүрөк оорусу боюнча Кыргыз Республикасы бул жогорку орундарда эле жүрөк оорунун пайда болуусу жана жүрөк оорунун аркасынан өлүмгө алып келүүсү. Кыргызстан боюнча эгер ала турган болсок, 64% жүрөк оорусу менен оорушат адамдардын. Көбүнүн жүрөк оорусу жана андан каза болушу бул 64% түзөт. Баш ооруп, көзүңүз чымырап, өзүңүздү жаман сезсеңиз, дароо дарыканадан дары ичүүгө аракет кыласыз. Бирок көпчүлүгү баш оорунун себептерин аныктоого кайдыгер карашат. Адистер төмөнкү себептер баш ооруну пайда кылаарын айтышат. Эң биринчи причина бул кан басымынын жогорулашы да. Биз эң биринчи ошол факторду текшеришибиз керек да, ошо симптомдучу. Адамдын кан басымын көтөрүшүндө дагы баш оору болот. Аны текшеребиз. Экинчи кайсы ооруда? Кан аздыкта. Негизи эле Кыргызстанда көпчүлүк өзгөчө аял кишилердики, кыз келиндердики кан аз, анемия деп айтабыз. Железо дефицит, B12 дефицит абдан көп кездешет. Баш оорусу ошончолук причиналар көп. Давлениядан башталып, ылдыйласа баш ооруйт, көбөйтсө баш ооруйт, холестерин чыкса баш ооруйт, травма алсак баш оорушу мүмкүн. Инсульттардан, геморрагический, ишемический айырмасы жок баш оорусунан башталат. Вегетативная дистония, компьютер көп колдонсок дагы баш ооруйт. Атмосферное давление өзгөрсө баш ооруйт. Жаш балдардан 25 жашка чейинкилер бул компьютер, телефон менен көп ойносо, алардыкы кан тамырлар көбөйүп, талма күчү көбөйүп, баш ооруп башталат. Вегетативная дистония деп коебуз аны. Аябай көп талмалар менен келет. Жаш балдар телефон менен көп колдонуп, телефонду жаздыктын астына коюп, интернетти, Wi-Fi'ди кечинде өчүрүшпөй, ата-энелер байкашпай, талма башталып калышы мүмкүн. Эгерде мээге кан жакшы барбаса, кан басым көтөрүлүп же түшүп кетсе баш оору башталат. Адамдын башы айланып, кускусу келип кыйналат. Бул учурда дарыгерлер адамдын баштагы кан тамырлары кеңейип, мээнин иштөөсү бузулганда пайда болуучу шакый дартынын белгиси экенин айтышат. Эмелерди, импульстарды сосудтар алар бат кабыл алышат да, күн ысып кетиш менен ал кеңейип кетиш, сосудтар кеңейиши мүмкүн, эме кан тамырлар кеңейиши мүмкүн да. Кайра күндүн суугу менен ичкериши мүмкүн. Ошол себептен башка жакшы кан жетишпей калат дагы, ушундай приступтарды пайда кылат. Адистер маалымат бергендей, баш оорунун түрлөрү көп, бирок көпчүлүк ата-энелер маани бербеген дагы бир оорчундуу себеп бар. Бул паразитарная инвазия. То есть көпчүлүк адамдарда ичинде курттар болот, паразиттер болот да. Ошолорго чейин аныктап, туура дарылаш керек да бул жердечи. Адамдын организминде байыралып, аны менен чогуу эле жашап жүргөн митек курттар же гельминттер бар. Митек курттар ээсинин кандары жана жеген тамак аш менен азыктанып, ага зыян келтирип, иммунитетин начарлатат, аз кандуулукту пайда кылат. Адамдын көңүлү айнып, табити жоголуп, баш оорусунун пайда болуусунун дагы бир себеби дал ушул митек курттар экендигин дарыгерлер айтышат. Алдын алуу максатында биринчи кезекте атайын лабораторияга барып текшерилүүдөн өтүү керек. Биз республикабызда лабораторияларда ошо консервант методдорун киргизгенбиз. Абдан эффективдүү, жакшы метод болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө ошо лабораторияга барсаңыздар, сиздерге эки суюктук берет, реактив берет. Бул турдиева деп айтылып коебуз. Түсү кызыл болуп көрүнөт.
жана красильникова деп коебуз, ак түстө болот. Бул анализди бир бейтапка ушул 2 анализ суюктугу берилет дагы. Бейтап ушул суюктуктарга 3-4 жолу барган заңдарын бармактын башындай кылып салып келет. Биринчи ирет азыр бир сыйра түшүндүрүп коелук. Үйдөгү шарттарда кички баланы колобу же мектеп жашындагы баланы колобу ошо ак кагаз алабыз. Альбомдун кагазы да болушу мүмкүн, газета да болушу мүмкүн. Аны салып туруп, анан үстүнө отургузабыз баланы. Сөзсүз түрдө жаныбызга горшокту же ошо даараткананын жанына, тешиктин жанына коюшубуз керек, анткени сийдик менен аралашпаш керек заң. Качандыр гана отургандан кийин ошо үйдөгү таза тактай менен же лабораториядан атайын берилет, момундай заң чогултканга кашыгы менен ушундай чөйчөкчөлөр берилет дагы. Ушул ар кайсы жеринен заңды жакшылап аралаштырабыз. Кадимкидей жакшылап аралаштырып, ар кайсы жеринен заңды алып туруп, анан аралаштырып бир суюктукка салабыз. Анан экинчи суюктукту кайра ачып туруп эле ошол эле эреже менен бир канча жеринен аралаштырып туруп заңды саласыздар. Калган кагазда калган заңдарды сөзсүз түрдө туалеттин тешигине ыргытышыңар шарт. Буларды лабораторияга жеткириш үчүн муздагыраак жерде сакташ керек. Үй шартында биз ошо холодильниктин ылдыйкы бөлүкчөлөрүнө деп айтабыз. Бирок жер тамда болсо муздак салкын жерге, караңгы жерге да коюп койсоңуздар болот. Балдар ачып кармап ойнобогон жерлер болуш керек. Ушундай эле ыкма менен бир жума бейтап бир жума чогултат. Биринчи барганын аралаштырып салып коет, анан муздак жерге коюп коет. Кайра барганда бир күндөн кийин барабы, 2 күндөн кийин барабы, кайра эле ошол ыкма менен кагазга отургузуп, кайра аралаштырып, кайра салып 3-4 жолу чогултабыз. Бул методдун эң негизги жакшы көрсө белгиси болуп эмне болуп эсептелинет. Бул реактивдерде мите курттун жумурткалары 2 айдан 1 жылга чейин сакталат. Эгер биз жөн эле заңды отургузгандан кийин, мисалы 2 сааттын, 3-4 сааттын алкагында лабораторияга жеткирбесек, көпчүлүк бир клеткалуу же ошо кээ бир мите курттун жумурткалыктары орусча айтканда деформация деп коет, бузулуп лабораторияга жеткенде микроскопия жасаса дагы көрүнбөй калышы мүмкүн. Бул суюктуктарда мите курттун жумурткалыктары жөнөкөйлөр тигиндей да мителер 2 айдан 1 жылга чейин сакталат. Кеңири лабораторияга өзүңүздөр каалаган учурда, эртең мененки убакытта шашпай келип тапшырып кетсеңиздер болот. Эгерде тамактанууда белгилүү өлчөмдө углеводдуу тамактар, май, белок, минерал туздары жана эң керектүү болгон суу аз өлчөмдө болсо, адам түрдүү оорулар менен ооруйт жана аз кандуулук пайда болот. Бул болсо баш оорунун негизги себептеринин бири. Кан аздыкта баш оору биз диффузного характера деп айтабыз. Мындай баш ың-жың болуп оорутат, адамдын көңүлү ачылбайт, бат чарчайт, уйкусу келет, шалдырайт. Топурак жешет көп кыз келиндер келишет, өзгөчө боюнда бар кыз келиндер. Дарыгерлер чыгыш медицинасында ар бир органга байланыштуу баш оорунун түрлөрүн билүүгө болот дешет. Эгерде адам боор оорусуна чалдыккан болсо, анда баш оору көбүнчө лобный локализация болот да, бул маңдайындагы туш оор салмактанып ооруйт. Өтө ооруганда чыкыйлар ооруйт. Особенно пульсирующая боль болот да, лакылдатып ооруп, анан кежиге тартышып, кежигеси ооруйт. Ошол маселени ойго алыш керек да. Анан бөйрөк, адамдын бөйрөгүндө кичине проблема болсо, анда ал адамдын төөсү ооруйт. Башы жылыбайт, муздайт, төөсү салмактанат. Алар жылуу шапка же жылуу жоолук салынып жүрүшөт да, ал адамдарчы.
Анан кара куш мээм ооруйт, желке ооруду дейт. Адагы жанагы айтып өттүм, көбүнчө бөйрөккө таандык. Бөйрөккө анан өткө таандык да. Анткени чыгыш медицинасына кичине өзгөчөлүктөр бар аякта. Меридиандардын өтүшү, точкалардын жайгашына жараша ошондой локализацияда баш оорулар болот да. Мындан сырткары баш оору бул мээ жабыркаган мезгилде пайда болот. Невропатологдор мисалы баягы черепно-мозговая травмалар көп. Ошолордун последствиясында баш оорулар болот. Аларды невропатологдор дарылашат. Андан тышкары неврологический ар кайсы оорулар бар, эми алар өздөрү диагноз коюп дарылашат. Саламатсызбы? Эмнеңиз ооруйт? Терияла сознание. Фамилияңыз? Тай. Анан ошо мындай пычак менен сайгандай ооруп кетет да, эки стрелять этип тургандан кийин басылып турат. Жаным чыгып кетет. Турсаңыз, отурсаңыз көзүңүз караңгылайбы? Отурсам караңгылайт, турсам караңгылайт. Балтырлар түйүлбөйбү? Балтырлар түйүлбөйбү? Судорога кармаганда момундай кармайт да, мындай кармайт, мындай кармайт. Тышынан. Түн ичиндеби? Любой моментте кармайт. Көз менен. Өтү. Көзүңүз? Эңкеңиз. Бутуңузду берирээк сүрүңүз. Бош. Туруңуз. Баш айланат экен да? Анан муну бут кетет. Беспокойно, ушу центр болуп турат да. Анан мен эмечем иногда сыйпамыш уктап калам. Уйкуңуз жакшы эмес да? Баштын чыдатпай ооруп калуусу бул кайсы бир оорунун белгиси деп түшүнүү керек. Баш оору бул баштын гана дартка чалдыгуусу эмес, бул ички органдардын иштөөсүнүн бузулуусунан дагы кабар берери туурасында дарыгерден маалымат алдыңыздар. Басып жүргөнүбүздө эки жакка мындай шатайт этпейби? Андай болбойт да. Тамак жегениңиз жакшы элеби? Тамак жеп атканда какап кетип, тамагыңызда бир нерсе тургандай болгондой болбойбу? Былтыркыга караганда азыр акыбалыңыз начарлаган жокпу? Ошондой элеби? А эмне кыжалат кылат сизде? Башыңыз ооруйт. Кайсыл жери ооруйт? Төбөңүз, желке жагыңыз ооруйт да? Караңыз. Жолуңузду албайсызбы? Берирээк отуруңуз, мен жака. Көзүңүздү жумбаңыз. Балкачан аңдайбыз көзүңүз. Мындай. Ородо, тилиңиз чыгарыңыз. Баш ооруп, кусуп, эс тутумуңуз начарлап, чарчап чалыксаңыз, тезинен үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылуу керек. Адистер сиздин дартыңызды аныктагандан кийин дароо тийиштүү дарыгерлерге жиберет. Бул кыз былтыр биринчи жолу кайрылган катуу баш оорулары менен. Анан изилдеп келгенде, томографияга тартып изилдегенде, ошо кара куш мээсинин ортосунда, ортоңку бөлүгүндө шишик пайда болуп калыптыр. Анан ал шишиктин ошо турган жери мээнин терең бөлүктөрү болгондуктан байкап көрөлүк деп анан өзү дагы операциядан баш тарткан болчу. Анан былтыр ошентип бир жылга жеткен жок, 11 айда кайта азыр томограмма түшүп келиптир. Томограммасында шишик ошол бойдон турат, көлөмү менен өзгөрбөптүр, симптомдору дагы күчөбөптүр да. Анан азырынча биздин көзөмөлдө болуп турат. Айтып кетирдик, ошол эгерде симптомдоруңуз күчөсө, анда күтпөй эле келесиздер деп. Эгерде жок, жакшы акыбалы жакшы эле бойдон калса, анда жарым жылдан кийин планга коюп, кайра келет да. Эгерде мээнин кайсы бир бөлүгүндө шишик пайда болсо, ошол оорунун түрүнө байланыштуу дарттын белгилери пайда болот. Залалдуу шишик мээнин көрүү функциясын аткаруучу бөлүгүндө пайда болсо, анда адамдын көзүнүн көрүүсү начарлай баштайт. Ал эми кош бойлуу эне бул дарт менен кайрылса, дарылоо кандай жүргүзүлөт деген сурообузга онкология болгондо биз ошо кош бойлуу болгондон баш тарткыздыртабыз да көбүнчө. Анткени кош бойлуу аял кишилер гормондук
өзгөрүүлөр болот да. Анан шишик ушу онкология болгондо биз рекомендация кылбайбыз да. Шишик оорусуна адам кош бойлуу аял киши чалдыкса, ал ооруну чечиш үчүн биз операция кылабыз. Операция кылган учурда көптөгөн дарылар куюлат. Анын баардыгы тең балага терс таасирин тийгизет. Ошондуктан кош бойлуу келиндерди биз башында операциянын алдын ала ошол суроосун чечүүнү сунуш беребиз. Лимфоздор адам баласында пайда болгон онкологиялык шишик ооруларын кайдан жана эмне себептен пайда болоорун бүгүнкү күнгө чейин изилдеп келишет. Аталган оорунун толук жообун айтуу кыйын, бирок Азыркы учурга чейин ошо шишик оору, онкология оорусунун каяктан пайда болгонун илимдүү адамдар изилдеп келатышат. Азыркы учурга чейин акыркы ушундан пайда болду деген, бирок бир нече теориялар бар. Ушунун негизинде пайда болушу мүмкүн деп. Биринчиси, кээ бир окумуштуулар айтат, ошол тукум куйт депчи. Тукум куушу мүмкүн. Экинчи теориясы бар, бул мурдакы бир инфекциялык ооруларга чалдыгып, анан ошонун негизинде жакшы дарыланбай, кийин бара-бара ошол инфекциялар малигнизация болуп, шишикке айланып кетет деген теория бар. Үчүнчү теориясы бул мурда травма алган кишилер, травмасы бар болсо, ошол нерселер кийин шишикке тоже малигнизация болуп, шишикке айланып кетиши мүмкүн деген. Анан акыркы учурларда ошол биздин жеген тамак ашыбыз, айлана чөйрөдөгү могу жаңы пайда болгон информационный технология көбөйүп, өсүшүнө магниттик жана магнитный полелер көп болгондуктан ошолорду дагы акыркы учурларда ошо шишик оорусуна алып келе турган бир негиздердин бири деп айтып атышат да. То есть биздин тамак ашыбыз, бүт полуфабрикаты, ГМО ошонун баардыгы тең таасир этет да. Кээде адам чарчаган убакта баш ооруйт. Бул учурда баш чыңалуу абалда болот. Адистер мындайда моюн, баш, бел булчуңдарын акырындык менен кыймылдатуу же болбосо көнүгүүлөрдү жасоо жакшы натыйжа берерин айтышат. Ден соолукта болуңуздар.